Бишкектеги Чакан Файн фабрикасында иштеген Адина Капарова көп жылдар бою Орусияда мигрант болуп жүргөн. Турмуштук себептерден улам Кыргызстанга кайтып келип, бүгүнкү күнү тигүүчү болуп иштеп жатат. Сыртка келгениме 2 жыл болду. Мен да Красноярскиде жүргөнмүн. 15 жылдай болчу. Балдарым ошол жакта чоңоюп. Анан мен да ойлочумун да, бул жакта жашоо кыйын болот, кандай жашайм деп көп ойлонуп келгим келбейт болчу. Эми шартка жараша келдик биякачы. Келгенден кийин ушу биринчи үйрөнүп ушул цехке кирдим. Келгенден бери ушул жерде эле иштейм да. Жакшы баары. Жагат жумушум өзүмө. 4 балам бар, кичинекей балам садикке барат. Эртең менен саат 9-да садикке таштап коюп, анан бияка келем да. Кызым, менин кызым жардамчым. Бул студент, каникулда жардам берет мага. Өзүнүн контрагын ырастайт. Кийим кечеси полный. Айлыгыбыз биздики 10 күндө 50 миңден ашып калат кейдечи. Ошо кызым жардам берген үчүн биздики ушундай да. Ушу 50 миңден кем албайбыз. Тигүү тармагында негизинен 90% кыз келиндер иштешет. Акыркы жылдары эркектердин арасында да тигүү секторунда иштөөнү каалагандар көбөйдү. Файн фабрикасында иштегендердин 20% эркектер экен. Өзүм кесибим боюнча токойчу, лесник. Өзүм кесибим боюнча жумуш жок, байланыштуу стройкада, заправкада иштеп жүрүп, балдардан ушу швеядагылар жакшы акча табат дегенден. Биринчи цехке киргенде, цех эмне экенин деле билчүмес элем, ушу жакшы акча табат дегенден, Требуса Швея деген жерге эле кирип, сүйлөшүп, эчтеке билбейм, үйрөтсөңөр иштейм деп кирип, ошол жактан эжелер үйрөт, ошол жактан үйрөт, мен ошол бойдон иштеп жүрөм. 2007-ден бери стабильный мындай жумуш бар, бирок кээ бир жер арзан болуп калат. Акчасына да карайсың, ар жагына да карайсың. Өзүң ыңгайлуу жер издейсиң да. Аяк ыңгайлуу болсо, ошол жактан иштейсиң. Кээ бир жерге барсаң, условиясы жакшы, бирок арзаныраак болот. Мен деле жаңы келдим, буюрса жакшы иштеп атабыз. Күнүнө 3-4-5 миңге чейин чыгып калып атат. Тигүүчүлөрдүн айлык акысы жогору болгону менен алардын жетишсиздиги тигүү тармагындагы башкы көйгөйгө айланды. Өкмөт башындагы жетекчилер, президент өзү баш болуп, сыртта жүргөн кыргызстандыктарды миграциядан кайтып, өлкөдөгү бош жумушчу орундарына иштөөгө үндөп келишет. Файн брендинин негиздөөчүсү Бурма Раеванын Чакан фабрикасында 150дөй тигүү машинасынын дээрлик жарымы бош турат. Мунун себебин ишкер айым тигүүчү жетишпегени менен түшүндүрдү. Азыр дан момент 40 тигүүчүм бар. Негизи бул 70-80 кишиге ылайыкташтырылган орун. Бирок жумушчу күчүнүн жетишпегенине байланыштуу ушул бир 40-45 кишини гана жийне алдык. Бул Арчебештеги бир эле мини фабрика ушул жакта основной. Калгандарын башка райондордон шаардын ичине дагы бир 2 мини цех ачалдык. Бардығын чоғытканда 135 кишиге жумуш берем. Алардын барын бир жерге чогултуу баары эле батмак, бул жакка жасамакмын, бирок жумушчу жыйноо мүмкүн эмес. Себеби тигүүчүн таба албайбыз. Ошон үчүн 2 жылдан бери бөлүп мини цехтерге бөлгөнгө туура келди. Жумуш күчү жетишпейт. Канча бул жакка дагы азыр 30-40 киши болсо деле биз мындай орундуктар бош, машинкаларыбыз пустой турат. Тигүүчүлөр болсо заказ көп, үлгүрбөй жатабыз. Мына школанын сезонунда да үлгүрбөй калдык. Бирок алган зарплаталарын, айлыктарын сурап көрдүңүздүр? Өтө деле жаман айлык алышпайт. Кыргызстандагы тигүү тармагынын кирешеси 2022 жылы 9 миллиард 648 миллион сомдон ашкан. Бул мурдагы жылкы кирешеге караганда 2 миллиард сомдон көп. Кыргызстандагы жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын төрагасы Сапарбек Асановдун Азаттыкка билдиргени боюнча, буга Орусиядан бир катар дүйнөлүк ири бренддер товарын чыгарып кеткени башкы себеп болду. Өзүңүздөр билесиздер, 22-жылдан тартып Россия Федерациясына колдонгон шарттар боюнча биз билебиз, ушу 100ден ашык чоң брендтердин баары чыгып кеткен. Ошол 3 миллиондон ашык соода борборлорунда полкалар бошоп калды. Мына ошол багытта көптөгөн ички брендтер, Россиянын брендтери, жанагы соода түйүндөрдүн баардыгы биз жака агым болуп, мына бүгүнкү күнү биз абдан көп, мындайча айтканда, буйртмалардын негизинде бүгүнкү күнү кадровый голод болуп баштады. Бизде кол жетишпей калды.
жетишпей атат. Мурун деле жетишпечи, бирок бүгүн өзгөчө болуп атат. Жеңил өнөр жайчылар ассоциациясынын маалыматына караганда, Кыргызстанда тигүү сектори тармактын 70,6%-ын ээлейт. Акыркы жылдары андан тышкары текстил кездеме токуу жагы да акырындап ишке кирүүдө. Бүгүнкү күнү кездеме токуу жеңил өнөр жай тармагынын 26%-ын түзөт. Кыргызстандын тигүү тармагы 2000-жылдары башталып, алгачкы кирешеси 2 миллиард сомдун айланасында деп эсептелген. 2005-жылы 4 миллиард сомдон ашкан. 2012-жылы ал кездеги эң жогорку көрсөткүч 9 миллиард 592 миллион сомго чыккан. Кыргызстан Орусия менен интеграциялык бир уюмга, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден кийин соода солгундап, киреше 5,5 миллиард сомго түшүп калган. Бул күндөрү Кыргызстанда текстил өнөр жайын өнүктүрүү боюнча Кыргыз-Корея ишкерлик форуму өтүүдө. Түштүк Кореядан 10дон ашкан компаниянын өкүлдөрү келип, Кыргызстандагы тигүү жана текстил тармагынын иши менен таанышып жүрүшөт. Түштүк Кореядагы Дайтек компаниясы кыргызстандык 12 ишкана менен бир нече жылдан бери кызматташып келет. Компания тигүү тармагындагы ишкерлерди Кореядагы тигүү тармагынын жетишкендиктери менен тааныштырган. Биз 12 ишканага жардам бердик. Заманбап жабдуулардан тартып, жип шуу, фурнитураларга чейин, кийимдердин дизайндары жана башка жагынан кеңештерибизди айтып турдук. Кыргызстандагы ишканалар сапаттуу тигишет. Дүйнөдөгү мода тенденцияларынан калышпай тигип, иштөөгө аракет жасашат экен. Бул жагынан да биз көмөктөштүк. Түштүк Кореядагы тигүү тармагы да өткөн кылымдын 60-70 жылдары азыркы силердегидей тигүү цехтер, чакан фабрикалар менен башталган. Азыркы учурда биз тигүү тармагы боюнча дүйнөдө 4-орунда турабыз. Анткени биз жипти даярдоодон, кездеме токуудан, боёодон тартып, жаңы дизайндагы кийим-кечелерди даярдоого чейинки жолду басып өттүк. Кыргызстандын тигүү тармагында жакшы ийгиликтер күтүп турат деп ойлойм. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги жакында өлкөнүн бардык аймактарында жайгашкан 50ге чукул тигүү секторунда тигүүчү жетишпегенин жарыялады. Министрликтин маалыматында цехтердин аталыштары жайгашкан аймагынан тышкары байланышуу телефондорунан бери жазылган. Биз мигрант экспорттаган мамлекеттик да. Анан бизге жумушчу орун жетиштүү деген ошондой мындай күмөн санаган эмеспиз да. Чынында бул ошол баягы кубаттуулук кеңейгенде биз жумушчу орун жок болуп калды да. Основной слой анан ошо мигранттарыбыз көбүсү чыгып кеткен да. Ошондон өзү кайра башка чакырык менен туруп калдык да. Анан бул бирок эң негизги фактор бул жакта тигүү тармагында айымдар, аял кишилер иштешет. Ал жакта дагы эмне үчүн жумушка ишке чыга албайсыңар? Эмне тоскоолдуктар бүгүнкү күндө бар деп биз дагы анализ жүргүзсөк, бул ошол балдарды караганга киши жок. Ошондуктан балдар менен чыга албай атабыз деген көп мындай жооп алдык да. Ал бул маселе баягы биздин бала бакчалардын жетишсиздиги. Акселератор программасы менен министрлер кабинетинен үй тибиндеги бала бакчаларга уруксат берүү деген жана жаңы 100 күндүн ичинде реформа кылып ошону чыгардык да. Бул биринчи кадам болду. Экинчи кадам ошо жергиликтүү бийлик органдары дагы жанагы өзүнүн жанагы өнөр жай объекттеринин жанында бала бакчаларды куруп башташты. Значит, дагы 200 миңге жумушчу орун керек бизге бүгүнкү күндө ошол тармакка. Кыргызстандын экономикасынын негизги 5 металлургия, азык-түлүк өндүрүү, энергетика, курулуш материалдарын өндүрүү жана жеңил өнөр жай тармагы түзөт. Булардын ичинен жеңил өнөр жай тармагынын үлүшү азыраак 2,3%га ээ болгону менен өндүрүлгөн товар дээрлик 100% экспортко кетет. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына караганда, бүгүнкү күнү Кыргызстанда тигүү тармагында 300 миңден ашуун адам иш менен камсыз болгон. Замира Кожобаева, Давран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.